Албетте, бул Кыргызстан үчүн аябай мындай бир кемсинтилгендей, мындай бир окуя болуп калды. Кыргызстандын жарандарына зыяны тийбейт деген туура эмес. Себеби анткени биздин канчалаган билимдүү, мындай дареметтүү англис тилин билген жаштарыбыз ушу Америкага барып иштеп, ал жактан көптөгөн мына туугандарына, биздин Кыргызстанга акча которуп, ал жактан бизнесин сырын үйрөнүп, жолун үйрөнүп, мындай чоң тажрыйба алып келип атышпайбы? Эми азыр ошондой жаштарыбыз мурда ар кандай виза менен жолдор менен кетип аткан болсо, эми аларга чек коюлду. Алар бара албайт эми Америкага, эч кандай эме. Азыр бизге калтырып атат бир гана окуу боюнча гана, анан башка бир чакыруу боюнча гана бир кандай бир неме калтырып жатат да, бир эки гана позиция калып жатат. Калган бардык жогунан бизди мына террордук аракеттери күчтүү болгон Йемен сыяктуу өлкөлөргө кошуп, бул жактан террористтер барат дегенде бир неме менен биздин жарандарыбызга визаны аябай чектеп, Кыргызстанды мындай бир ыңгай сабалга коюп койду. Мунун себеби биринчиден бул Трамптын саясатына байланыштуу. Трамп буга чейин эгерде Обама башкалар демократияны колдоо жагынан мындай бир чектен чыкпаган бир болсо, Трамптарда практикалык көз караш күчтүү болуп, булар азыр Кыргызстан базаны чыгарып жиберген. Булар бизге жакында баягы келишим, Кыргыз-Америка кызматташуусу боюнча келишимди дагы узартпай койду деген бир себептер менен азыр бизге ушундай жооп берип, ушундай чектөө киргизип койду. Мунун эми геосаясий жагынан Кыргызстан үчүн абдан эле жакшы эмес. Чындыгында Американдагы бул жерде кош стандарт саясаты дагы жатат. Анткени ушул Борбор Азия регионунда алсаңыз, Кыргызстан эң демократиялык, салыштырмалуу түрдө. Бизде кандай болсо дагы шайлоолор өтөт, кандай болсо дагы бийлик алмашып жатат. Бир эмелер бар да, мындай демократия, басма сөз эркиндиги дейбиз, башка нерселер бар. Кошуна өлкөлөрдө алардын бири жок, көбүндө. Ага карабай аларга эч кандай мындай визалык чектөө киргизилген жок. Паспорт, башка нерселерде бизде кемчиликтер болушу мүмкүн, бирок ал кемчиликтер менин оюмча мынчалык чектөө киргизгенге тете эмес. Эгерде ошол эле болсо, мүмкүн биздин бийлик органдары дагы паспорт жактагы кемчиликтерди тез арада жоюп, биздин жаштардын эгерде кааласа иштейбиз, башка сыртты да көрөбүз деген жаштарыбызга мүмкүнчүлүк бериш керек. Негизи бирок биз өзүбүздүн мамлекетибизди оңдошубуз керек, өзүнүн экономикабызды көтөрүшүбүз керек. Мына ушул жерде Кыргыз эли мына ушу өзүнүн мекенинде өсүп өнүгүп алдыга жылыш керек.